Бул Starex болсо достор $6000 сатылышчы. Муну болсо билбедим мен реально. Бул дагы келди бир жергечи, бир стоянкага коюлат азырчы. Бул дагы алынган. Кореядан салам достор. Бүгүн бизде сатыкта дагы 3 унаа чыкты. Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Достор, 2K5. Мен бир аз жакындатып коеюн сиздергечи. 2K5. Анан бул Starex кыскасы бизде бар эле, стоянкада турат эле. Ушул үчөө тең сатылат. Бир четтен келе турган болсок, бул эки коенектер 2020 жылкы. Starex болсо, бул 2018 жылкы. Кыскасы бул 2.5 дизель. Бул эки болсо бензин 2 куб бензинде жүрөт. Кыскасы 2020 Nobles комплектацияда. Люктан башка бардыгы бар. Мен башка комплектация тууралуу сүйлөбөйм, бул унаалар тууралуу. Люк гана жок. Калган бар. 360 дейстерби, поворот повторитель дейстерби, ичиндеги кыскасы комплектациянын айтастары бардыгы бар. Эми бир катар айландырып сиздерге мен обзор кылып көрсөтүп коем. Кимдин капчыгына, кимдин көңүлүнө туура келген болсо чаласыздар. Ушул унааларды сүйлөшүп алсаңыздар болот. Жеткизип беребиз Кыргызстангача. Бул K5-тардан баштай берейин, бир четиндегиче. Видео обзорлору бар, аны таштап беребиз сиздергече. K5 2020. Bunun пробеги 171 000. О, K5-тын пробегиче. Тигиники болсо 93 000. 171 000'nin баасы $13.200. Бул Кореядагы баасы. 93 000 пробегтеги K5-тын баасы $13.800. Ал эми тетиги 2018 Starex'тин баасы болсо достор, бул негизи $6.400 келген. Ал биздин стоянкага келип түшкөн, акциондон алынган. Бир айдан бери ушул жерде мунун артына эле сатабыз. 6400 деп чыгарганбыз бага чейинче. Бир аз кардары чыкпады. Бүгүн $6000 ушул коюлду. Бул дагы сатылат кыскача. Бул фургон 3 орундуу, фургон 2.5 дизель. Буну баягы фирмада иштеген, артына жүк ташып иштегендер алса аябай жакшы машина. Кыскасы ушундай. Эми бир четиндеги мына унаны көрсөтүп коеюн сиздергече. K5 мына мындай өзүнүн LED фараларында. Мына 171 000'nin 1 минусун көрсөтүп коеюн сиздергече. Бул жакта байкап карасаңыздар, көзү 4 турат го, 4 көз турат. Бул жагында, сол жагындагы фарасында болсо 3 көз турат. Мына ушул фара алмашкан. 4 көздү салабыз деп 3 көздүн салган кыскасы. Минус ушул бунунчу. Видео обзорун таштап беребиз. Поворот повторитель 360 градус, 5 ключевой доступ. Бул жакта жылында сиздерге мен точно ясно көрсөтүп коем. Ушул жактан да текшерип алсаңыздар болот. Комплектациясы экөө тең окшош. Электросиденье бул жагында болсо обдув, подогрев, монитор кыскасы бүт бардыгы бар. Люк гана жок. Мен айткандай жогорудагыча. Сигналдар эч бир жери жыртылып, тытылып, арка берки болгон эмес. Текшерилип, биздин стоянкага келген бойдон турат кыскасы. Мунун баасы $13.200. Жана айткандайчы. Кыскасы буга жол кирени кошосуздар, растамошканы эсептейсиздер. Анан сиздин планыңыздарга туура келген болсо ала бересиздер мунучу. Андан кийинки болсо бул 93 000 пробегтеги K5, бул да ошондой эле комплектацияда, артка салондорун көрүп атасыздар. Тигиге караганда, бул биринчиге караганда мунун свети бир аз жанакындай көгүшүрөөк болуп кетет. Күнгө чагылгандачы свети башкачараак. Ичин бир катар көрсөтүп коеюн эми сиздергечи. Могу жерде. Так. 360 градус. Бесключевой доступ, электросиденье, ички салондору. Тигилерди атайын биз чечип койгонбуз, текшерипчи. Старт-стоп арка берки иштеп атат полный. Мунун минусун сиздерге айтып коеюн. Бампериндеги ал жеринде көтөрүп түзөп коюш керек экен, ушул жерин тетиги чыгып калган жерине. Мен сиздерге жакындатып да койдум. Бул жагында, арка жагындагы көтөрүп катап бири-бирине турлап коюш керек экен, кыскасы. Булардын баасын түшүндүңүздөр да. Бул 13.200, бул 13.800, бул Starex болсо достор $6000 сатылышчы. Муну болсо билбедим мен реально. Бул дагы келди бир жергечи, бир стоянкага коюлат азырчы. Бул дагы алынган. Кыскасы ушундай достор. Жыйынтыктайм. Видео 4 мүнөт болуптур. Жаккан болсо, мунун дагы обзорун таштап беребиз. Чала бересиздер.